Кутмандуу күнүңөр менен. Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн мекен таануу сабагын баштайбыз. Апа кеме, ата кеме, чоңоёмун эркелеп, эжекемдин тапшырмасын аткарамын эртелеп. Деп балдар, баарыңар бүгүнкү сабакка даяр экениңерге ишенем. Демек, биздин бүгүнкү сабакта көңүл буруучу алтын эрежебиз. Берилген маалыматтарды кунт коюу менен угабыз. Ар дайым адептүү болууга тарбияланабыз. Өздүк гигиенаны таза сактайбыз. Балдар, биз өткөнкү сабакта кандай тема менен тааныштык элек? Ооба, өсүмдүк өстүрөбүз темасы менен таанышканбыз. Жана биз өсүмдүктөр, гүлдөр, бак-дарактар айлана чөйрөнү кооздоп турарын, абаны тазалаарын, ал эми жашылча жемиштер бизге азык-түлүк катары пайдаланаарыбызды билгенбиз. Жана дагы көптөгөн кооз гүлдөрдүн, бак-дарактын түрлөрү менен таанышканбыз. Биздин бүгүнкү жаңы темабыз силер төмөнкү сүрөттөн көрүп тургандай жаныбарларды багабыз темасы балдар. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар жаңы тема менен таанышышат, мисалдарды келтиришет, айлана чөйрөгө, жаныбарларга туура мамиле кылууга тарбияланышат. Демек балдар, биз бүгүнкү темада үй жаныбарлары, үй канаттуулары, үй айбанаттары жөнүндө аңгемелешет экенбиз. Биз билебиз, балдар, үй жаныбарлары жылкы, уй, кой, эчки, тоок, өрдөк. Эми калганын өзүңөр санап коесуңар балдар. Азаматтар бардык жаныбарларды толуктап санап койдуңар деген ишеничтемин. 4 түлүк же мал делек: жылкы, уй, дөө, кой, эчки. Берет булар адамга жүн, тери, сүт, этти. Кой эчкини көбүнчө майда жандык деп коет. Барган адам жайлоого 4 түлүккө кез болот. Балдар, ушул ырды жаттап көркөм окуйбуз. Азаматтар, баарыңар бүгүнкү жаңы теманы кунт коюп, түшүнүү менен угуп жатасыңар деген ойдомун. Анда эми алипбе китебинин 59 бетиндеги жаңы текст менен тааныштырайын. Биз жактагы элдер кой, эчки, уй, жылкы багышат. Малды жайкысын жайлоого чыгарышат. Кышка карата чөп чаап, тоюп даярдашат. Кышкысын малды жылуу сарайда кармап, жем, чөп, суу беришет. Коро сарайларды жылуулап жана тазалап турушат. Ооруган малды доктур дарылайт. Мына балдар, биздин бүгүнкү жаңы текст. Демек, ушул жумуштардын баардыгын бизге ким жардам берет экен балдар, билесиңерби? Албетте, аталар жана улуу адамдар. Эмесе балдар, биз чогуу ойлонолук. Уй бизге эмне берет? Ооба, албетте, уй бизге эт жана сүт берет. Ал эми сүттөн апаларыбыз бизге каймак, айран, май, сүзмө, быштак даярдап берет. Кана балдар, айткылачы, жылкынын кандай пайдасы бар бизге? Туура, эң жакшы, жылкыны биз минебиз. Аттар менен жер айдайбыз, арабага чегип оор жүктөрдү ташыйбыз, жана этин жейбиз, кымызын ичебиз. Ал эми кымыз бул ден соолукка эң пайдалуу нерсе, балдар.
Эмесе балдар, биз бүгүнкү жаңы темадан эмнени түшүндүк? Ооба, албетте. Биз бүгүн үй жаныбарлары жөнүндө түшүнүк алдык, алар кантип азыктанаарын билдик, биз аларды кантип багаарыбызды түшүндүк. Демек, биз ар дайым жаратылыш менен жаныбарлар менен бирдей, ысык, жакшы мамиледе болушубуз керек экен балдар. Кана балдар, эмесе үй тапшырмага көңүл буруп, угуп алалык. Биринчи, үй жаныбарларынын жана үй канаттууларынын балдарынын аталыштарын таап айтабыз. Экинчи, үй жаныбарлары эмне менен азыктанат? Үй канаттуулары эмне менен азыктанат балдар? Ушуну табабыз. Ал эми үчүнчү тапшырма. Менин досум деген темада альбомго ушул сүрөттө көрүп турган жаныбарлардын кайсынысын эң жакшы көрө турган болсоңор, ошонун сүрөтүн тартабыз. Эмки тапшырма кроссворд балдар. Бүгүнкү биз таанышкан темага ылайык кроссворд түзүлдү. Ушул кроссвордду толтурабыз. Биз баарыбыз кроссворд түзгөндү жана толтурганды билебиз, балдар? Азаматсыңар, мен силерге ишенем. Силер баардык тапшырманы 5 аткара аласыңар. Кроссворд тигинен биринчи мал же болбосо төрттүлүк деп айтабыз. Экинчи козунун энеси, үчүнчү эчкинин баласы. Туурасынан төртүнчү үй канаттуусу, бешинчи сүт берет, алтынчы мүйүзү бар жандык, жетинчи араба чегебиз. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабак менен коштошобуз. Сак саламатта болгула, ар дайым ден соолугуңар чың болсун.